Надырбек Ражабалиев 15 жылдан бери желимдөөчү жайда иштейт. Мында унаалардын кышкы дөңгөлөккө алмаштырууга келген айдоочулардын тизмеги арбын. Айтымында унаа ээлери кар жаагыч эле унаалардын дөңгөлөктөрүн алмаштырса жакшы болмок. Мындай кезек күтүү орун алмак эмес дейт. Күткөнлөр ки 1 саат, ярым саат болот агы. Чоң машиналар 1 саат кетип калат. Атылар эртара коюш керек да. Эми корёвканы таммасы бити келишип алат да. Эртара койгон жакшыраак. Кышка даярдыгы жок айдоочулар унаалардын жүрүшүн жайлатып, жол тыгындарын пайда кылат. Унаа дөңгөлөгүн ар бир айдоочу кардын жаашын күтпөй эле алмаштырууга тийиш эле. Кар жааганда алмашып атабыз. Эми ал өзүбүздүн айыбыбыз. Ошого бул жерге келсек дагы аябай өчүрөт болуп атат. Жанагы адамдардын көптүгүнөн бардыгы эле мага окшоп келип азыр алмаштырып атат. Эми алмаштырганыбыздын себеби мына кыштын күнүндө кар жаагандан кийин музда аябай кыйналабыз. Ошого мындай сыйгаланып кетпеш үчүн алдын ала алмашып койгонубуз жакшы деп эми мына алмашып жатабыз балондорду. Түгөлбай Сатыбалдиев 6 жылдан бери Жалал Абад Бишкекке жүргүнчү алып барып, үй бүлөсүн ата-энесин багат. Кышкысын кыйындаткан жол азабын жакшы билет. Буга чейин эле унаасынын дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөккө алмаштырган. Дөңгөлөктөрүбүздү төө башыга ала белге кар жааганда эле алмаштырабыз. Кышкыга дароо эле алмаштырабыз, ато клиенттери коопсуздук жаратат. Азыркы клиенттердин баары эле дөңгөлөктөрдү карайт. Биринчи очередь дөңгөлөгү жакшы болуп турган болсо, аны карайт. Анан чыгат машинага. Анан ушу жолдун эмеси кыйынчылык албетте болот ар бир водительге. Эми көп жылдан бери айдап атканга Кудайга шүгүр, алхамдулилла, азыр кыйынчылык деле жок. Буга чейин Жалал Абад шаардык жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери унаа ээлерине кышкы дөңгөлөктөрдү алмаштыруу боюнча алдын ала эскертүүлөр берилген. Жүргүнчү ташыган автоунааларга, автобекеттерге жана ишканаларга эскертмелерди бергенбиз. Кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу максатында. Азыркы күндө мына кичи автобустар толук алмаштырышты. Каттамда жүргөн автобустар. Андан жеңил машиналар, таксилерге атайын токтоочу жайларга барып эскертүүлөр бергенбиз. Азыркы күндө жеңил автоунаа айдаган автобусчулардын 70% алмаштырды деп эсептейбиз да. Деген менен район шаарлардагы унаа башкарган жергиликтүүлөрдөн тарта шаар ичиндеги такси кызматкерлеринде унаалардын дөңгөлөктөрүн дээрлик алмаштыра элек. Дөңгөлөктөрүңүздөрдү алмаштыргансыздарбы? Эми алмаштырабыз. Эми алмаштырасыздарбы? Жылына уже бир карды көрүп алып да. Унаа башкарган ар бир айдоочу камдуу жүрсө жол кырсыгын жана жол тыгындарын болтурбоодон алыс боло алат. Барчынай Жанзакова, Кутман Мамашев, Жалал Абад шаары.